Бул ылай сууну Майлуу Суу шаарынын тургундары дээрлик 20-30 жылдан бери пайдаланып келишет. Айрыкча жаз мезгилинде түйшүк жаралып, тургундар аны 2-3 күн бою тунутуп ичүүгө аргасыз. Бул маселе бүгүн президенттин облустагы өкүлүнө да айтылды. Элди кубанткан жагдай, быйыл шаардыктардын бул түйшүгүнө да чекит коюлары күтүлүүдө. Адистер тарабынан долбоор даярдалып, таза суу чыгаруу иштери жүрүп жаткандыгы маалым болду. Таза суу маселеси бул шаарыбызда эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп келет. Көп жылдан бери бул. Бүгүнкү күндө ИБР аркылуу 7 миллион 200 миң евро сууну реконструкция боюнча тартылып, анын 3 миллиону кредиттик эсеп, 4 миллиону гранттык болуп, бүгүнкү күндө жумуш быйылкы жылы толук кандуу ишке ашкан. Таза суу маселесин быйылкы илгертен чечилбей келген таза суу маселесин быйылкы жылы чечилет деген максатта иш алып баратабыз. Xitaylar kelgenden başlap, mına nereden bir jaraka ketdi. Üç yerden bir jaraka ketdi. Bunu Patsevet Eldiyarыбыз bilet, Kırgız Nefti'de iştegen Nurbek bilet. Көкташ аймагынын тургуну Канышай Рыскулованын 11 жыл мурда курулган үйү акыркы 3 жыл аралыгында авариялык абалга келди. Ага Кыргыз нефтегазга таандык бургалоочу курулушка каттаган 60-80 тонналуу КАМАЗдардын күн сайын каттоосу себеп болду. Улам өткөн сайын жаракалардын саны арбып, жашоого дагы да кооптулук жаратып жатат. Бурабайларын куруп, ошолордон азабынан оор жүк өтүп, койгула десем болбой, кулак салышпайт. Биздин бу жердеги өкмөт салган жол эмес. Жөн эле өзүбүздүн эле чийир жолубуз. Ошого неме жооп бербейт чоң машинелерге. Ошонун айынан үйлөрүбүз жарака кетти. Мен бардык үйлөрүм жарака кетти. Оор жүк өткөндө үйлөрүбүз титрейт да, кадимки титиреп немете чагырайт. Ошом айнектеримен чыгып кетти чагырай берип. Келин алайын дедим эле, келинем ала албайт анда ушу үйдүн жаракасынан. Бул маселе боюнча жалгыз бой эне тийиштүүлөрдүн баарына кайрылган, бирок эч кандай натыйжа чыкпай келгендиктен ал бүгүн өнүн президенттин өкүлүнө да айтууга келди. Мындагылардын көйгөйүн уккан Абсатар Сыргабаев маселени өз көзөмөлүнө алып тийиштүүлөргө тапшырма берди. Жарака кандай кеткен, машинанын айынан кеттиби же өзү баягы жер мындай асатка бергенде кеттиби, анын баарын мен тийиштүү адистерге беребиз. Мына МЧС кызматкерлерине баардыгын эмне себептен жарылганын аныктап чыксын. Эгер ошол машина каттаганын, оор жүк ташуучу машиналар каттаганын кесепетинен жарылган болсо, биз анда Кытай компаниясына биз дагы талапты коебуз. Ошону компенсация төлөп берип, же болбосо башка үй салып берген боюнча биз талапты коебуз. Ал боюнча мен өзүм көзөмөлгө алам. Деген менен жыйынга келгендердин баары эле көйгөйүн өкүлгө жеткире алган жок. Бир үйгө конок тоскондой уюштуруптур деген тургундар маселесин айта албай сыртта калды. Анткени жолугушуу уюштурулган жер тар болуп, анын дээрлик 60-70%-ын жетекчилер, кызматкерлер түздү. Мындай абал жергиликтүүлөр тарабынан сынга алынып, уюштуруучуларга нааразычылык билдирилди. Ооба, көйгөй айтканы келдик эле. Ичкерге эмете албай калдык. Батпай калдык. Ошо биздин Майлуу Сууда ошол жерде жашайбыз. Ошо домдорубуздун үстүлөрүнө суу агып, ошону кыйналат эметебиз да, кыйналабыз. Ошону айтайын дедик эле да. Батпай калдык эми. Бул жер сал тарыраак болуп калыптыр, батпай угулбай атат, анча-мынча уккан аракет кылып атабыз да, эмне болот дегенде. Ол көрүнүп турбайбы, тар болуп турбайбы? Стадионго болсо деле болмок. Эме бар эле, ДК бар эле, кененирээк. Берге эмне уюштурган билбейм. Жок, эми азыр бир үйгө конок чакырганда эле чакырып койту да. Берге мындай кенең жерлер деле бар го. Ошол жерге чакырганда эл көп болмок. Ал эми жыйындагы тар чөйрөдө шаардагы дарыгерлердин жетишсиздиги, жайыттардын жоктугу, жолдордун мышыгыйлар абалы жана мэрге сын пикирлер менен коштолду. Жакында эле салынган жолдун сапатсыздыгы байкалып тургандыктан президенттин өкүлү номер 22 жол тейлөө мекемесинин жетекчисине 3 күндүк мөөнөт берди. Анда ал жолдун сапатсыздыгын ошол аралыкта жөнгө салууга тийиш. Эскерте кетсек, мындай жолугушуу эртең Жалал Абад шаарында улантылат. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Майлуу Суу шаары.